Muzikaga men түз келе албай калдым. Оончулук 78-жылы. Окуп бүткөндөн кийин кеч башталып калды. Бир нерседен таасир алып, анан кийин ушул музыка дүйнөсүнө акырын кире баштайт да. Жаратылыштан эргүү алганым, таасир алганым ошол болду да. Ошондо бир ойгондум. Ушундай да кооз болобу деп. Жаратылыш берген нерсени ушунчалык эл алдына алып чыкканыма бир четинен ыраазы болом да. Эми биздин Барскон айылы ушундай бир жерде экен көрсө. Элестеткилечи, көл турат. Көлдөн кийин эгин талаасы турат. Бир 2-3 километр эгин талаасы болот ушу көлдөн кийин. Анан айыл. Анан айылдан кийин бөксө тоо башталат. Адыр деп коебуз. Çar taraf, kulbunu cayın aytpak taraf. Duygudu orno elimde, bolso dimdayım saltanat. Tolarım tolğun karagay, bassam deyim tilim aralay. Sağınam barıp görmesem, Kumsalık bende taramay, taramay. Cadırıp caynap cerbeti, acayip sulu gelbeti. Üzülmey dursun ırdalı, vay ırdalı. Elimden şandı termesi. Бул жолку маектешим мыкты обондору менен кеңири таанымал. Обончу композитор Кыдыкбек Усупбаев. Жүрүм туруму өтө жөнөкөй, кичипейил. Татына обондору калың журтка эчак сиңсе да, төш кагып мактанып жарыя кылбайт. Кокустан эле угуучу жанында болуп калып, ушул ыр сиздикиби деп таңдана суроо узаткандарына баш ийкеп гана коет. Анда сөз башынан болсун. Мен ойлосом эки жерден ушундай бир чоң таасир болгон экен. Биринчиси энем. 4 класстын каникулу. Ошондо күн жылуу жакшы турган. Үйдөн чыгып, бир нерсе менен алаксып бирдеме болуп жүрсөм эле бир жакшы кыяктын үнү чыкты. Ал кезде биз кыяк дечебиз, аккордеон дегенди билбейбиз да. Анан кийин эле жакшы үн менен ырдап келатат да. Ошол кезде Гүлнара деген ыр чыгып калды. Шаршембиев деген. Жүрөгүм селке муңдана, жүлүндө бардай бир жара деп тиги Сейиткулова ушундай сонурдачу. Аягымды укмуштай бүтүрчү эмес беле, Гүлнара деп туруп бүтүрөт атаң көрүп. Ушуну эле ойногум келет да. Жөн эле ушуну уктасам да оюман кетпейт. Бирге түшүмө кирди. Түшүмдө баян ойноп атырмын. Анан ушул мектепте аккомпаниатор болуп калды да. Бирдеме болсо эле мени. Ошол учурда Барскон орто мектебинде сабак берген, учурда белгилүү коомдук ишмерлер Жумагул Саадамбеков, Тилектеш Ишемкуловдор өспүрүм Кыдыкбектин турмушка көз карашынын өсүшүнө чоң таасирин берет. Ана болбосо ошо мектептен да жакшы окуду. Мен бир топ кишилердин баарын өзүм сабак берип калдым мугалим катары.
1957 yılın 28 avgustundan başlap 93 yılın yanvarına çeyin işledim mugallim bolup. Görse uşul mugallimler bizdi oygo tutuptur. Yani kitepkede bizdi aydap girip okugula dep. Gıdıkbek 10-njy klassy бүтüp gelecek maksatı muzika dep köksөгөнү menen atasынын kaalosu boyunça Tüp rayonundagy Ayılçarba tehnikumuna tapşyryууга argasız bolot. Bирок барсам да бир жакшы жери ал жерде бир айда ай сайын ушундай массалык иштер болуп турат экен, анда ырдап турушат экен студенттер. Анан барсам аяктын дагы аякчысы жок. Аякта дагы аккордеон бар экен. Техникумду бүтүп атканда болбой иш жерге алып калды директор. Себеби музыкант керек болуп. Анан бир ай иштегенден кийин эле армияга чакырылып калды. Анан армияга кетип калдым 2 жыл. Kahramanımız 1972 yılı Borborus'tagı Büyüsara Beyşenaliyev atındagı İskусство institutunun xor dirjorluk bölümüne tapşırıp, 1976 yılı okusun ayaktары menen Ысыкөл oblusundagı Жетөгүз rayonduk madaniyat үйüne joldam aladı. Kızıl Su'ga barıp rayonduk madaniyat үйүндө иштеп калдым. Андай маданият бөлүмүндө иштеп калдым. Ошол жерде жалаң эле кадр жок. Билимдүү, дипломдуу эле мен болсом эле мени жетекчи кызмат кылып койду. Жандануу, элдик чыгармачылыгы, эл чыгармачылыгы, маданий агартуу иштери боюнча ошол жанданган кез болчу. Alayda açılıptır eldik teatr, Jumgalda açılıptır eldik teatr, Ысыкөлдө açılıptır Çolpanada eldik teatr dep ошолар birini ечитип эле ушунчалык күргүчтөгөн таланттар чыгып кетти. Анан кийин чоң программа жазып барып, жанагы кадимкидей аккуу дешип, боз салкын дегендерден ошолордон да өтүп биринчи орунду алып жүргөн күндөр болду. Rayonduk madaniyat үйүндө сонун бир өздүк көркөм чыгармачылыгын коллективин уюштуруп алып, ошону менен мунун ошондой эле аты даңкы чыккан. Ошол учурда биз аябай эмгектендик, күнү түнү керек болсо жанагы концерттерге катышкан катышуучуларды баягы райондордун айыл-айылдардан чогултат да. Ошол айыл-айылдардан чогулуп келгендердин баарысын акча ишебимди салып жаткырып, кээде ушуга чейин барып концерттерди даярдап, анан областта дайыма Жетөгүз биринчи орунду алыппыз да. По-моему, областта биз биринчи жазадык го метод кабинет. Анан тиги областтагылар келип, "О, мына" деп анан ошентип, ошонун баарын буга алып кылды. Бизде элдик театрлар Барскон айылдын эң биринчилерден болуп ачылган. Мына ушундай 80-нчи жылдардагы эл чыгармачылыгы өнүгүп жаткан учурда Ыргесе теле долбоору бүткүл республикага жайылып, кезек Жетөгүз райондук өнөрпоздорго да келет. Ошол кезде анан өз алатоом тушоо кесүү ыры пайда болуп, бул ыр чагылгандай тездик менен элдин калың катмарына жайылат. Kandaydır bir yürek ödem bere
ошо кичинекей кезде көп эстеп кетем, өзү алатоо дегенде ошо автору ким экенин билбейбиз да бала кездектечи, бирок лала деп эле ырдап жүргөндөн кийин ушу жүрөккө сиңип калган. Учурунда бул ыр чет мамлекетте да ырдалды, башка баягы элдик, эстрадалык, опералык ырчылардын репертуарынан орун алды. Кыргыз радиосунун алтын казынасында да бар бул ыр. Өс алатоо деген ырын карайсызбы? Жөнөкөй, бирок мекен жөнүндө кандай сонун açıp берип турат да. Bir günü Kırgız estradası Sapar Aliyev başlagan. Oşolor gelip kaldı rayonga. Andan keyin men ырымдырдап келиптир Алатоону эстрада кылып. Шыктанамын минип кыял кемесин, чалкып жаткан кандай укмуш немесин. Анан ошондо Сапар Алиев мага бир кагаз берди. Кыдык сен оонуң жакшы, эми могон чыгар деп макул деп чөнтөккө салып койдум. Карадым, алар кеткенден карасам, комузга дейт, дүйшөбү жаман сартыбы. Комузга, карасам жакшы. Дүйшөбү жаман сартыбаны мен бала кезде Кыргызстан пионеринен тааныгам да, ырлар чыгып, анын сүрөтү менен чыккан ал ишиндер. Ошону эстеп турам. Какырас ошол киши турбайбы? Деп анан экинчи ыры кечки жел дейт. Оксом сүй темасында экен, жакшы деп анан экөөнө тең болгон чыкты. Кечки жел деп Динара Акылова ырдап чыкты. Кечки жел кош жүрөгү бакыт сепчи, жашоонун белестерин бир кашая. Гүлдесте сунгум келет ага арна, көк шибер кечким келет колун кармап. Кечки жел канат бүтүп кыялыма, угузчу кымбатыма жүрөктү арбап. Угузчу кымбатыма жүрөктү арбап. Комузга чыкты. Комузганы тиги боз салкын ырдады, Аккуу ырдады, билбем, көп эле коллектив ырдады. Кийинчерээк азыр могу достор тобу да ырдап жүрөт. Түндү бир туруп ыр жаздым, толкундап сага сырдаштым. Жаштыктан кумар таркабай, жашоонун төрүн бир бастым. Комузга коштоп келебиз, бакыттын гүлүн теребиз. Кыдырып кыргыз калкынды, элиме салам беребиз. Комузга коштоп келебиз, бакыттын гүлүн теребиз. Кыдырып кыргыз калкынды, элиме салам беребиз. Андан кийин эле Омар Султонов агабыздын жетегүз сендей жер кайда. Анан кийин Муса Жангазиевдин Көк жайык деген ырына, как раз Көк жайык деген ошо биздин жетегүз райондагы Көк жайык экен. Бабалардан калган жер, бакыт оттой жанган жер. Каран үзүп кетсек да, кайрылабыз биз кайра. Жетегүз сенде жер кайда, жетегүз сенде жер кайда.
Мисалы жетегүсендей жер кайда, туулган жер алтын турагым, көл кечи, көл керемети, ак суу керемети, айтор мына ушундай баягы эл жерди даңазалаган ырлар абдан көп болду. Жетегүсендей жер кайда, жетегүсендей жер кайда. Жетегүздүн кызы, кыргыздын жылдызы Динара Акулова. Өмүр агайыбыз жакшы ырды жазган экен. Жетегүсендей жер кайда деп. Ушул сөз абдан жагып калды. Эң жогорку тепкичте турган акындардын бири. Эгерде Өмүр агайым ушул жерде болсо, ушул кишиге да бир кол чапсак болот эле. Сизге таазим этем мынакей. Ошол убакта жана Аксуу Аятабаев, Мукан Рыскылбеков, анан Асан Керимбаев сыяктуу биздин азыркы улут колоритин кармаган обончу композиторлордун өзүнчө бир чоң тобу чыкты. Мен Кыдык Усупбековду мына ушул топко кошор элем. Анан баягы эл жер тууралуу атуулдук ырлар дегенде эле биз советтик доордо жаралган марш тибиндеги ырларды ойлойбуз да. А негизинде бул Кыдыкбек агайдын атуулдук ырлары бир лирикалык маанайдагы жылуу бир ай жаркын ырлар да. Мына ошонусу менен өзгөчөлөнөт деп ойлойм. Жер бетинде эң бактылуу эл биден, мекен кылып ушул жерди жердеген. Жер бетинде эң бактылуу эл биден, мекен кылып ушул жерди жердеген. Бакыт Телегеновдун оркестринде где-то 90 музыкант ойнойт экен ал жерде. Оркестрдин үнү такыр башка болот экен. Анан мен аларга кайрылдым. Ушу бакытка кайрылдым. Жок, эч тили жок, эч өзгөрүшсүз. Музыкадагы эң негизги нерсе ошол. Ал эмес адамдын өзүнүн бир кичинекей эле бир нерсе болуп калса, ошол адам кичине өзгөрүп калат. Бетиңе бир жанын ичине бир жатып койгучу, же мурдуңа такыр башка болуп калса, музыкада ошондой да. Кичинекей эле бир нерсе болсо. Эми бул Кыдык байкенин ырлары мисалы үчүн Бактыгүл Бокоёда жеткир ырдап жана сүйүүдөн көп ырлар бар чын элечи. Ошондо мен оркестрга бир 9 ырын оркестровкалап жасадым элем. Ошо ар бир ырында эми баягы музыкалык терминде алганда мисалы үчүн стиль баягы Моцарт деп койсок болот, Бетховен, Бах эми сразу да билинет да. А бул кишинин баягы ырларын эметип атканда ушул эки байкенин өзүнүн мындай жеке стили бар экени сезилип турат да. Каарманыбыздын обондору көптөгөн белгилүү аткаруучуларыбыздын репертуарынан орун алган. Анын чыгармачылыгы ар багыттуу, атуулдук ырлардан сырткары нажик лирикалык жана балдар үчүн да ырлары көп. Анан өзгөчө көңүл бура турган жагдай Кыдыкбек Усупбаев балдар чыгармачылыгына абдан көңүл бурулган автор, себеби өзү дагы бир кезде мектепте музыка сабагын мугалим болуп көп жылдар иштеди. Кыргыз жерим көргөн мерекем, кайры чексиз мынча кең экен. Шылдырлап маңгыларың, ак чапайың, жайланарың, бейишке да эч жетпес эңесем. Кыргыз жер. Өзү балдарга мүнөзү боюнча дагы абдан жагымдуу, таасирлүү. Балдарга сөз таап, алардын мүнөзүнө жараша отура калып эле пианинодо отура калып, пианинодо жакшы ойнойт. Отура калып эле ырдатып эле заматтуу ырдатып коет балдарды.
Қалибек Тағаевтың жолын улантып келаткан мына мен айтайын деген Кыдык Усупбаевды атасам болот да. Анткени бул жигиттин обондордун көпчүлүгү 70% ошо мажордук стилде, минордукта жазып жүрөт, бирок көпчүлүгү негизгиси мажордук стилде. Тиги башында мажор же минор экенин билген жокмун. Анан ошол негизи анан кийин баягы музыкага терең түшүнүп, теорияны жакшы түшүнө баштагандан кийин анан өзүңүз баягы көңүлүңүз кайсы жагына ыктайт экен, минор жагынабы деп ошондон ушул жагынан анан өзүңүз мындай багыт ала баштадыңыз да, жагына. Ал мындай болот экен. Баягы обон адегенде келип жүрдү да магачы. Адегенде бир обон бир кайрып келет да. Ал кайрыктыгынан ойноп көрсөң эле анан же мажор болуп калат, же минор болуп калат. Көпчүлүгү мажор болуп калат, өзү эле. Өзүңүздүн жан дүйнөңүз мажор экен да. Ошондо ойлойм да. Ушул жан дүйнө мажор болуш керек. Баягы отунга баргандагы жаратылыш ошо жака бурган го. Баягы дүйнөңүздө мындай негизи баягы сүйүү жөнүндө көп чыгарышат го. Негизи, а сиздики көбүнчө жаратылышка байланыштуу. Меники жалаң эле жалаң. Bastım bele betegesin arana. Major. Josu jetögüs. Jetögüs sendi jer gaydar. Jel oynap tonun borunda. Bu da major. Majorda. Alato dele şonu. Alato. Gönül tolkuy gör gönlümdü görgündü. Geremetti uçağında jürgündüm. Göz aldıma appak olur tartadan. Alыс жүрүп sana gönül bölgündü. Major. Bizde oşo кездерде bir өзүнчө bir мода болгондо оончулардын баардыгы тең аккордеон аспабында ойноп, ошо аккордеон аспабы кыргыздын комуз музыкасы сыяктуу эле биз ошого баягы абдан берилип дегенде ошого тартылып калган учурубуз болуп калган да. Сиз музыка чыгарганда пианино менен чыгарасызбы, оон чыгарганда же аккордеон менен? Ар кандай? Эч айырмасы жокпу? Эми көпчүлүгү аккордеон кетет, баягы көнүп калган окат да. Анан ал жок болуп калса эле пианино менен. Мындагы жакшы жерлерин тип аккордторун карап турасың да. Тиги аккордеондук болсо солунуку даяр турат да. Анан жанагы баягы окуганга чейин жана анын мындай функция деп деле билген эмеспиз. Мисалы үчүн тоника. Доминанта. Кайра тоника. Муну кийин билип жүрбөйбүзбү? Кийин окугандан кийин. Ошо окугандын пайдасы ушул болот. Өзүнөн өзү обон сурап турган, өзүнөн өзү обонго суусап турган дагы ырлар болот да. Мына ошондой ырларды обончулар табыш керек. Бул жагынан Кыдык мыкты да. Анан текис баягы жакшы музыкага ээ болгондо бул кадимки эле гүл сыяктуу кулуп барат экен. Эми тексти куйлуштура өздөрү акындар жазса, анан кийин ырдоо учурунда эле башка оончулар деле ошондой болсо керек, мендей болсо керек. Азыр эми чыгармачылык адамдар ошо жигер менен эле иштеп атат да. Бул бизге материалдык кызыкчылык деле жок. Жасабыз. Анын пайдасын көбүнесе тойго барган ырчылар көрүп атат. Туурабы? Ал эми чыгармачылык композитор менен акындар тиякта жазып берип, андан да күйгүзүп, менин чыгармам деп аткарып атышат. Анан биздин кыргыз элинин деңгээли, Москванын же болбосо тиги Европанын деңгээли эмес. Аякта оон чыгарып туруп композитор сатат экен. Биздеги акчаны кой,
Ay meniki ырдап койчу деп суранабыз. Ушундай болуп калып, ушундайдан өсүп келатабыз депти. Бирок эми ошолордун аркасы менен ушул деңгээлге келдик. Аларга да рахмат. Жүрөгүңө кирейинби, удургуп кыялыңда жүрөйүмбү. Өрт болуп, жалын болуп, алоо болуп, өлчөсүз сени гана сүйөйүмбү. Сүйгөйлү эс менен, сүйгөйлү көз менен, түйгөйүн жүрөктөр тандасын. Жашоого өзүбүз жаралы, сүйүүбүз жаралбай калбасын. Каарманыбыз Жети Үз райондук маданият бөлүмүн 10 жылдай жетектеп, 1986 жылдары Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы педагогикалык институтта музыка кафедрасын жетектейт. Учурда Бишкек шаарындагы мектептерде музыка мугалими болуп иштеп келет. Мен 3 баламды тең музыкант кылган жок. Бир неберемди музыкант кылууга ниеттендим. Фанатик болмойнча музыкант болбойт. Ал сөзсүз бир күн орто жолдо калат. Музыкалык мектепти бүтүрдү. Ошо музыка менен. Любой лицо. Шилбин чыгарат болду. Өмүр алымында да баягы аял эрдин жарым өмүрү, санаа тартса сырдашы, кайгы тартса моңдашы, өмүрлүк жары курдашы деп манасында айтылат эмес. Ошондой эле биз Байкөң экөөбүз сырдашып жүрүп, моңдашып жүрүп, анан ушул 47 жыл чогуу түтүн булатып жашап атабыз да. Биз бир группада окуп калдык, ошо институт искусствода. Анан ал общежитияда жашачу эмес. Мындай эле кетчү, биздин менин үйүм биякта деп эле. Көрсө, ал булар Фрузада жашайт экен да, мурдаттан эле, ич жак эле. Анан мен жеткирип калып эле, дайыма мен жеткирип калдым бирдеме болсо эле. Ошондон сүйлөшүп калып үйлөнүп калдык. 3-курстан үйлөндүк. 4-курсту чогуу окуп бүттүк. Gelin kızımız bırakayım, şundan enerjiye de Мен энемди көрбөй турсам сагынам. Мен эркелеп чыккым келбейт жанынан. О адамдар, биз энени сыйлайлы. Эне кымбат, эне улуу баарынан. Аратанын ачалында бадарайып жатырса, канча жарын жоготушуп бизге көрөп жатышат. Кудайга шүгүр, андан бери чырпыгыбыз чынар болду. Уулдарды өстүрдүк. Баягы адамдын эң бийик парзы эле ошол коомго жакшы адамды тарбиялап берүү да. Анан биз
ошол парсты жакшы эле аткарды окшойт. 3 уулум бирөө бу эме финансовый жагына кетти, эсеп счет жагына. Экинчиси өзү кандидат наук окумуштуу, Кудай буйрса докторлугунда жазып калды. Буйрса жакында доктор да болушу мүмкүн. Ошо күтүп атабыз. Үчүнчүсү да Аю компаниясында келинчек экөө иштейт. Ортончу балабыздын келинчеги Арабаевда иштейт. Ошентип өздөрүнчө түтүн булатышып, татынакка эмгек кылып, татыктуу кыдыктын балдары деп эмгек кылып атышат. Экологмун, экологияны бүткөм, Элимдер академиясында иштейм. Экологду бүткөн өзү ботаник, кандидат наук. Азыр докторлугун жазып бүттү буйрса. Аны бирок музыкалык школдон окуган, ал гитарист. Ал дагы заңкылдап ырдап калат. Айтарым мен силерге жаш карылар, ар жерде жаман жүрүп баштадыңар. Талкалап алатону кас душмандай, мекендин көркүн бузуп таштадыңар. Жеримде эртеңкисин ойлоп койбой, төрөлүп башка жакта таралгандой, монтуп келесиңер ата журтту, ажыдар моюнуңа оралгандай. Анан биздин келинибиз болсо эми абдан популярдуу болбоду. Калипа Сейдалиеванын продюсердик борбору тартуулайт. Элге жаккан, элдин арасында тарап кеткен телеканал болуп калды. Аябай жакшы тарбиялык мааниси бар. Ошо бири-бирине эрегишип, Асанбайдан Үсөнбай Кембекен дегендей кылып, тетиги Тогуз-Тородон баштап, Жумгалга чейин, Жумгалдан баштап тетиги Баткенге чейин шыгылып биздин кичинекей алакандай республикабыздын булуң бурчунан 4 тарабынан келип ошого катышып атат. Gülüp jaynap эле ушу ички дүйнөсүнүн баары эле көркөм өнөр менен аралашкандай жагымдуу жигит өзү. Анан толук бойдон өзүн бир калыпта салмактуу, сапаттуу деп койчу, кармап келе жатат да. Ошо калгандардын бардыгы өзүнүн баягы адамгерчилиги, өтө сылыктыгы, адамга жакын мамиле кылгандыгы, улууларды сыйлап, күчөлөрдү азектегени, ызаат көрсөткөндүгү болуп эсептелет да. Бир эле өксүк жери ушул Кыдык 200-гө жакын обондун автору. 200-гө жакын. Анан өзүң билесиң, өтө түйшүктүү, бир обондо бир жаңылыкты жаратыш үчүн канча деген эмгек керек. Ошол эмгек мамлекет жагынан бааланбай келет. Менимче буга мен ичимде ойлойм да. Могу эмгеги баркталып, бааланбай өкмөт жагынан ушундай келет да. Алга сүрөп жалын жашты, кыйла узап жолду басты. Үйлөрүбүз куттуу базар, ар бирибиз бакыт таптык. Балдар элек, кыздар элек, жазгы гүлдөй жайнаган. Айдалалы шаңга бөлөп, жолугуштук кайрадан. Жаштыгырга кайрылагы, көңүлдөрдү шат кылалы. Узарталы, ömürlerdü aldılağı.
бир кездерде жапжаш жигиттер элек, жапжаш балдар элек дегенде баягы убакыт өтөт экен, кийинки муундардын баягы залкарларын ордун басып келаткан чыгармачылык адам катары мен дагы ошо кыдыкка ийгиликтерди кааламакчымын. Менин багыма аял затын Азбек деген байкемге учурадым. Үй бүлөнүн ынтымагын ыйык көргөн байкемге учурадым. Анан багы жан дүйнөсү музыкага бай, таза дегендей, өтө маданияттуу, анан кичпейил, ушундай бир базарыбыз бабырап, бактыбыз күлүп турат десем мен жаңылышпайм. Жаратылыш берген нерсени эл алдына алып чыкканыма эле өз четинен ыраазы болом да. Ушул жашоомду кайра жаралса ушундай эле жашамакмын. Ошол музыка дүйнөсүнүн араң эле бир тамчысы, эми ала океан болсо бир тамчы эле көрсө, мен өздөштүргөн бир тамчы экен да. Эми конечно, мындан да өйдөрөөк болуп кетсем жакшы эле болмок, эми ага убакыт болгончо ыраазымын.